Мындай баалуу буюмдарды балким музейлерден гана көрүүгө көнгөнсүздөр. Андан да кызыгы, мындай музыкалык аспаптарды Казакстандын бир дагы маданий мекемеден жолуктурбооңуз мүмкүн. Бул жерде топтолгон аспаптарда, экспонаттарда чыныгы уникалдуу мурас. Анткени алардын ар бири дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндөгү адамдардын ыкласынын, чын жүрөктөн көрсөткөн урматынын белгиси. Ошондуктан бул жөн гана ресторан эмес, музейге тете ресторан. Улуттук ашкананын жана тарыхый маданий мурасты ушундай долбоор аркылуу таанытуу дүйнөлүк тажрыйбада да кеңири колдонулат. Маселен, Туркияда, Жапонияда, Түштүк Кореяда жана Италияда гастрономия менен этнографияны айкалыштырган ресторан музейлер бар. Бирок Казакстандагы ресторан музейдин мааниси бир аз башкача. Бул долбоордун авторлору дүйнөгө казак өнөрүн таанытып, өлкөнүн аброюн көтөргөн таланттуу инсан Димаш Кудайбергенди тарбиялаган Айтпаевдардын үй бүлөсү. Ырчы, коомдук ишмер жана Димаштын апасы Светлана Айтпаеванын айтымында, казак элинин меймандостугун жана улуттук ашканасын даңазалоо алардын үй бүлөсүнүн көптөн берки кыялы болгон. Бүгүн бул максат ийгиликтүү ишке ашууда. Бул заманның, вакыттын талабы. Үнемі ойлайтынбыз, бір қазақтың ұлттық тағамдарын, ұлттық дәстүрін. Бул учурдун талабы, замандын чакырыгы. Биз дайыма адамдарды казактын улуттук тамактары жана каада салттары менен тааныштыра турган кооз жай болсо кандай жакшы болмок деп ойлончубуз. Ошондуктан бул долбоор бизнес тууралуу эмес. Биз дүйнөгө улуттук баалуулуктарыбызды таанытып, аларды даңазалоону кааладык. Биз туратын аймакта, биз туратын ауданда ұлттық тағамдар, мейрамханалар жоқ екен. Біз көшүп келгенден кейін Астананың әдемілігі. Мындан тышкары биз Борбор калаага көчүп келгенбиз. Ошондон бери 8 жылдай убакыт өттү. Бирок жашаган жерибизде бир дагы улуттук ашкана рестораны жок эле. Астана көчөлөрүндө көп сейилдеп, шаардын көркүнө суктанчу элек. Карасаң, Жапон ашканасы, Корей ресторандары, Өзбек, Италия, Грузин, Кытай ашканалары. Ушунун баарын көрүп, ушул жерде казактын улуттук тамактарын сунуштаган ресторан болсо кандай жакшы болмок деп дайыма ойлочубуз. Қазақтың ұлттық дәмдерін, ұлттық тағамдарын ұсынатын, ұлттық асханамызды дәріптейтін шіркін бір мейрамхана болса ғой деп. Себебі біздің елордамыз қазір бүкіл әлемнің назарын аударып отырған. Анткени бүгүн борборубуз дүйнөнүн көңүлүн бурган, планетанын бардык бурчунан туристтер келген өзгөчө шаарга айланды. Биз бул жакка келген коноктор чыныгы казак боорсогун татып, улуттук ашкана менен тааныша турган жай болсо дедик. Дал ошол ойдон, ошол кыялдан бул ресторан жаралган. Қазақтың бауырсағын ұсынатындай бір жер болса деп ойлайтынбыз. Бұл сол ойдан, сол арманнан туған шаңырақ. Ишкерлик жөнүндө сөз болгондо көпчүлүк бизнес атаандаштыктын негизинде өнүгөт жана бизнес кирешенин булагы деп айтып келишет. Бирок Светлана Айтпаева үчүн жеке иш киреше табуунун жолу гана эмес, улуттук баалуулуктарды сактап, жайылтуу мүмкүнчүлүгү. Ошол эле учурда ресторан бизнеси бүгүн өлкөдөгү эң ылдам өнүгүп жаткан тармактардын бири болгондуктан, бул чөйрөдө атаандаштыкка туруштук берүү ар бир иштин негизги шарттарынын бири деп эсептейт. Бирок ага жетүү оңой эмес. Азыркы рынокто өз ишинин чыныгы чеберин табуу абдан кыйын. Біз енді көп нәрсені білмейміз. Чынын айтсам, биз көп нерсени билчү эмеспиз. Бул ишке баш оту менен кирип кеткенбиз. Көрсө ресторан бизнеси дегеле коомдук тамактануу тармагы өтө татаал экен. Азырда иштеп жатып көп нерсени үйрөнүп жатабыз. Анткени бул тармактын адистери эмеспиз. Бирок ар бир аял өз ашканасынын чыныгы кожойкеси да. Ар ким ар кандай даамдуу тамак жасай алат. Бирөө боорсокту мыкты бышырат, дагы бири этти эң сонун даярдайт, дагы бири даамдуу токоч жасайт. Ошонун баарын билип, мунун эмнеси кыйын? Баарын жасай алабыз. Улуттук ашкана болсо эт бышырып, боорсок жасап коебуз деп ойлогонбуз. Көрсө бүгүн гастрономия тармагы абдан өнүккөн экен. Биз билбеген багыттар, кызыктуу өзгөчөлүктөр абдан көп болуп чыкты. Албетте, ресторандын жүзү бренд шеф, башкы ашпозчу. Ошондуктан биринчи кезекте анын кесипкөйлүгүнө ишендик. Мындай адамды көпкө издедик. Аспаз
Аспаз болгоныма 20 Мен ашпозчу болуп 20 жылга жакын убакыттан бери иштеп келем. Бул жылдары Казак улуттук ашканасынын көптөгөн ресторандарында эмгектендим. Ар кандай технологияларды колдонуп иштедик. Жалпысынан бир нече ресторандын концепциясынын авторумун. Азыр биз конокторубузду Казактын улуттук тамактары менен тааныштырып жатабыз. Казакстанга. Бүгүн бул ресторандын тамактары жергиликтүү тургундар үчүн эле эмес, өлкөгө келген чет элдик туристтер үчүн да өзгөчө гастрономиялык ачылышка айланды. Бул жерден көпчүлүк унутуп калган же болбосо азыркы ашпозчулардын көбү жасоого батына бербеген сейрек улуттук тамактардын дамын татууга болот. Бул ресторандын кожойкесинин өзгөчө көз карашы десек болот. Анткени ал үчүн искусство ырдоо менен гана чектелбейт. Тамак жасоодо өзүнчө өнөр. Ал улуттук ашкананын унутта калган рецепттерин кайра жандандыруу үчүн тарыхка кайрылууга, этнографтардын кеңешине таянууга туура келгенин айтат. Негизи жалпы баскаратын бренд-шеф бир адам, бирок онун Ашкананы толугу менен башкы ашпозчу бренд-шеф жетектейт. Бирок анын айланасында чоң команда эмгектенет. Бул тармак тынымсыз изденүүнү талап кылат. менюлары, мәзірлері болот. Сонун барлыгы өтө үлкен жумуш енді әрине. Сонун ичинде әрине арасында өзүмүз Ар бир мезгилге ылайык өзүнчө аш тизме, жаңы сунуштар даярдалат. Мунун баары чоң эмгектин жыйынтыгы. Ошондой эле биз этнографтар жана гастрономия боюнча адистер менен тыгыз иштешебиз. Бул казак даласындагы пайдаланатын еттердин барлык түрү бар. Мисалы, Рестораныбыздын өзгөчөлүгү ата-бабаларыбыз колдонуп келген эттин дээрлик бардык түрлөрү сунушталат. Канаттуулардан өрдөк, каз, тоок этинен жасалган тамактар бар. Мындан тышкары коён, кой, уй, төө, жылкы жана маралдын этинен да улуттук даамдар даярдалат. өте олардын барлыгын жаңа сиз айтып отургандай тек өзүмүз Аш тизмебиз өтө кенен жана ар түрдүү. Бул тамактарды үй шартындагыдай эле эмес, автордук өзгөчө ыкма менен сунуштайбыз. өте бир ерекше позициямен алып келет биздерге. Бизде бүкүл казактын улуттук тагамдары. Бизде Казак улуттук ашканасынын дээрлик бардык тамактары сунушталат. Азыр даярдап жаткан тамактарыбыздын бири жилик майы. Ал үчүн жиликтин чучугун тандыр мешинде бышырабыз. Бизге дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн көптөгөн чет элдик коноктор келишет. Алар Казакстанга келгенде эң биринчи казак элинин каада салты менен таанышууга кызыгышат. Улуттук эт тамактарын, куурдакты жана башка улуттук даамдарды чоң рахат менен татып көрүшөт. Сондай тамактарды жакшы көрөт. Сол жигиттер Биздин жигиттер менен кыздардын даярдаган тамактарын көргөндө чындап суктанасың. Мисалы бизде өкпе шаяр деген тамак бар. Анын мааниси абдан терең. Илгери эки адам таарынышып калса, элдешүүнүн белгиси катары ушул тамак даярдалган. Таарынычты жууп, баарын унуталы деген маанини билдирген. Бир тарап биринчи кадам жасаганда дал ушул тамак тартууланчу. Биздин ашпозчулар анын тарыхын изилдеп, бүгүн бул тамак аш тизмеге киргизилди. Ал өпкөдөн жасалып, сүткө жай бышырылат. Дагы бир тамак улта бар. Ал көбүнчө койдун жумурунан даярдалат. Казак элинде уулду болууну тилеген келиндерге ушул тамактан ооз тийгизишкен. Мен да келин болуп барганда мага бир нече жолу улта бар беришкен. жатып писирет. Бул дейтин Бул куруттан молекулярдык ыкма менен даярдалган соус. Үстүнө өрметөс деген тамакты коебуз. Даярдоо процесси уланат. өрметөс деп аталат. Ош жерде ет тагамын жасаймын. Бул жерде казакча эт тамагын даярдап жатам. Этти кайнатабыз. Баарын өз колубуз менен жасайбыз. Казыны өзүм даярдайм. Ичегисин тазалап, жууп, бардык татымалдарын кошом. Инегреттерин салып, өзүм жасаймын. Бул болсо карта. Аны да өзүм кылдат тазалап иштетем. Этти туздап, мурч себебиз. Айтор бул казак улуттук ашканасынын эң мыкты тамактарынын бири. Мага кой энди. Көрүп тургандай, бул ресторандын аш тизмесиндеги тамактардын аталыштары да өзгөчө. Бул аттар мурда эле белгилүү беле же жаңы тамактар менен кошо пайда болдубу? Алардын автору ким? Атауларды ойласып отуруп коям. Аталыштарды өзүбүз биргелешип ойлоп табабыз. Эң ылайыктуусун тандайбыз. Канат, казак тилчи, филолог болгондуктан мындай чечимдерди көбүнчө чогуу кеңешип кабыл алабыз. Коябыз.
Ресторандын аш тизмеси мезгилге жараша дайыма жаңыланып, жаңы тамактар менен толукталып турат. Азырда келген конокторго жаңы даамдар сунушталууда. Жалпысынан менюда 100гө жакын тамак бар жана алардын саны убакыт өткөн сайын өзгөрүп турат. Маектин жүрүшүндө Димаш кайсы тамакты өзгөчө жакшы көрөрүн жана коноктор арасында эң көп суроо талапка ээ болгон тамактар кайсылар экенин да сурадык. Димаш әрине еттен жасалатын тағамдарды өте жақсы көреді. Жалпы ресторанның мәзірін Димаш албетте эттен жасалган тамактарды абдан жакшы көрөт. Биздин ресторандын аш тизмесинин негизинде эт тамактары түзөт. Ар бир жаш жигит сыяктуу эле ал этти жакшы көрөт. Мен андан сага эмне жасап берейин деп сурасам, ал дайыма баары бир болгону эт болсо болду деп жооп берет. Ошондуктан ресторанга келгенде көбүнчө ар кандай стейктерди жана башка даамдуу эт тамактарын тандайт. түрлі еттен жасалған нағыз дәмді тағамдарды жеуге тырысады. Ресторанның мәзіріндегі ең бір Ал эми менюдагы эң көп буйрутма кылынган тамактардын бири куурдак. Бизде каймакка бышырылган козунун бал куурдагы, жылкынын, төөнүн жана маралдын этинен жасалган куурдактар бар. Димаш ушул тамактарды өзгөчө жакшы көрөт. Анан албетте биздин боорсокторду дайыма мактайт. Және әрине бұл мейрамхананың бауырсағын мақтайды. Бүгүн ресторанда 30дан 40ка чейин кызматкер эмгектенет. Алардын басымдуу бөлүгү ресторан ачылган күндөн бери ушул жерде иштеп келет. Ар бири өз ишинин чыныгы, чебери жана жоопкерчилигин терең түшүнөт. Асханамен қатар мейрамхананың дизайны. Ашканадан тышкары ресторандын жалпы дизайнына, жасалгасына, коноктор үчүн атайын зоналарга, аларды ыңгайлуулугу менен жайлуулугуна өзгөчө көңүл бурдук. Бул үчүн дизайнерлер менен иштедик. Алардын баары өзүбүздүн казакстандык жаштар. Менимче жыйынтыгы абдан жакшы болду. Нәтижесі өте жақсы болып шықты деп ойлаймын. Жакшы үй бүлө бул эң оболу жакшы команда. Казак элинде балдарды илгертеден эле үй жумуштарына аралаштырып тарбиялашкан. Идиш жууп, коноктосуп, үй иштерине жардам берүү аркылуу далай муун чоңойгон. Светлана Айтпаеванын айтымында дал ушундай жөнөкөй милдеттер балага эмгекти сүйүүгө, эч кандай жумуштан качпоого жана ар кандай ишке даяр болууга үйрөтөт. Ал өз балдарында дал ушундай тарбиялаганын жашырбайт. Бүгүн кызы Раушан жана күйөө баласы Ермахан ресторандын ишин ийгиликтүү жүргүзүп, үй бүлөлүк салтты улантып келишет. Осы бизнесті бастаған Бул ишти жаңы баштаганда Димаш дайыма сапарда жүрчү. Ал бул жакка келип сүйүктүү тамактарын жеп кеткенге гана убакыт таба алчу. Башка иштерге убактысы жетчү эмес. Ошол учурда баардык иштерде бизге Раушан жардам берди. Ал бул жерде баарын башынан өткөрдү. Ресторандын полун жуугандан тартып баардык иштерди жасап чыкты. Азыр ал жолдошу Ермахан экөө ресторандагы иштердин көбүн өз алдынча жүргүзүп калышты. Ресторандын медиа багыты толугу менен Раушандын жоопкерчилигинде. Ал жарнама жана ресторанды таанытуу иштерин алып барат. Ал эми Ермахан азык-түлүк менен камсыздоо жагын көзөмөлдөйт. Эт, сүт жана бардык керектүү чийки заттарды жеткирүү анын милдети. Башкача айтканда ресторанды бардык керектүү нерсе менен камсыз кылууга жооп берет. Балдарыбыз бул ишке активдүү катышып жатышат. Бирок жааматты башкаруу чоң жоопкерчилик. Бул жерде алардан жашы улуу адамдар иштешет. Ошондуктан биз балдарды акырындык менен жетекчиликке жана команда менен иштөөгө үйрөтүп жатабыз. Убакыт өткөн сайын өз алдынча бутуна бекем туруп кетишет деп ишенебиз. Балалардың мойнында. Бирок үй бүлөнүн жаш мууну ресторандын күнүмдүк иштери менен гана чектелбейт. Алар мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү, анын ичинде гастрономиялык миссияларга да активдүү катышып келишет. Быйыл Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин Катарга мамлекеттик сапары эки өлкөнүн маданий-гуманитардык кызматташтыгын чыңдоого жана казак элинин улуттук мурасын дүйнөгө таанытууга багытталган. Дал ушул сапардын алкагында Раушан Кудайберген Дохада улуттук ашкананын тамактарын тааныштырып, өзгөчө көңүл бурууга жана жылуу кабыл алууга ээ болду.
Ол жерде Ал жакта албетте биринчи кезекте улуттук тамактарды тааныштырышат. Ошону менен катар конокторду казак элинин каада салты менен да тааныштырышат. Ошондуктан мындай сапарларга алар ар дайым чоң кубаныч менен чыгышат. Катарга барышканда сөзсүз түрдө казак элинин эң негизги улуттук тамагы этти ала барышты. Ар кандай куурдактарды даярдашты. Ошондой эле казык арта, жалжаяны да сөзсүз кошо алып кетишти. Баарына өтө кылдат даярданышты. Ар бир тамак атайын тоңдургуч камераларга салынып ташылды. Улуттук даамдардан жент, курт, таруу талканды да ала барышты. Катарлык коноктордун кызыгуусу абдан чоң болду. Баары мыкты деңгээлде өттү. Алар эттин ар кандай түрлөрүн татып көрүштү. Балдар чоң кубаныч менен кайтып келишти. Тынбай иштедик, конокторду тейледик, бирок алардын баары абдан ыраазы болушту деп айтып келишти. Атүгүл жылкынын этин жебейм дегендер да аны татып көргөндөн кийин анын даамына чын жүрөктөн таң калып жогору баа беришти. Балдарыбыз өздөрүнө жүктөлгөн миссияны 100% эмес 200% аткардык деген сыймык менен кайтып келишти. Бүт жаамат бир күн гана эс алып, андан кийин жумушка көтөрүнгү маанай менен чыкты. Сетеміз. Менің қолымдағы аспап бұл Димаштың саха. Колумдагы бул аспап саха дырыс деп аталат. Бул Димашка саха жергесиндеги күйөрмандарынан берилген белек. Караңызчы, кандай өзгөчө аспап. Негизги аталышы хомус. Казактарда да ушуга окшош шаң кобуз деген аспап бар. Қобыз бізде қазақтарда да бар. Бұның ең ерекшелігі 10 дегеніне жазуы бар. Мунун өзгөчөлүгү үстүндө 10 деген белги бар. Бул хомус космоско учкан 10 аспаптын бири. Күйөрмандар атайын миссия уюштуруп, аны космостук кеме менен космоско жөнөтүшкөн. Андан кийин бизге белек кылышкан. Ошондуктан бул чындап эле өзгөчө космосто болуп келген музыкалык аспап. Оны біздің қолымызға сыйлық ретінде түсірді. Бұл өте керемет аспап, яғни ғарышты көріп келген аспап. Казак искусствосунун гана эмес, дүйнөлүк музыка өнөрүнүн да өзгөчө өкүлүнө космос менен байланышкан белектин берилиши терең символикалык мааниге ээ. Ресторандагы музейдин эң балуу экспонаттарынын катарында дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндөгү күйөрмандар Димаш Кудайбергенге белек кылган музыкалык аспаптар өзгөчө орунду ээлейт. Бүгүн ырчынын фан-клубтары дүйнөнүн 150ден ашуун өлкөлөрүндө иш алып барат. Димаш дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринде 66 концерт берип, казак искусствосын дүйнөгө даңазалоону улантууда. Сол бір күні қарасам, Димашқа сыйланған аспаптар. Димашка белекке берилген музыкалык аспаптар абдан көбөйүп кетти. Үйдө алар бир нече бөлмөнү ээлеп калган. Ресторан курула баштаганда мен бир сунуш айттым. Жөн эле ресторан ачпайлы. Бул жакка негизинен туристтер келет. Алар казактын улуттук тамактарын гана эмес, маданиятыбызды да көрүп, таанып кетсе жакшы болмок дедим. Бұл мейрамханаға келетіндердің басым көпшілігі туристер болады. Біріншіден қазақтың асханасын көргісі келеді, қазақтың дастарханының дәмін татқысы келетін, және келген кезде Ошондо оңдоо иштеринде атайын дуалдарга текчелерди жана орундарды жасап, ошол жерге Димашка белекке берилген музыкалык аспаптарды жайгаштыруу идеясы жаралды. Бул сунушту бүт жаамат колдоду. Албетте, үй бүлөбүз дагы бул идеянын ишке ашканына абдан кубанды. Қалай болады деп. Ол идея, ол ой бәрінің, барлық ұжымның көңілінен шықты. Ресторан ачылган күндөн тартып жаамат улуттук тамактардын нукура, даамын жана өзгөчөлүгүн сактоого өзгөчө көңүл буруп келет. Анткени убакыт өткөн сайын адамдардын табити өзгөрүшү мүмкүн. Бирок казак улуттук ашканасынын тарыхый баалуулугу жоголбошу керек. Ар бир улуттук тамакта элибиздин кылымдарды каарыткан салты, көчмөн турмушу жана дүйнө таанымы чагылдырылган. Ошондуктан чыгармачылык менен катар казак дасторконун дүйнөгө таанытуу, улуттук ашкананын өзгөчөлүгүн жайылтуу жана гастрономиялык мурасты даңазалоо алардын дагы бир маанилүү миссиясы болуп эсептелет. Ресторанның атын қазақтың Досторубуз ресторанга казактын кооз элдик ырларынын биринин атын коюуну сунушташкан. Атын ойлонуп жатканда студенттик кезден берки жакын досубуз Асхат Маемиров бул казак элинин эң кооз, эң мукам элдик ырларынын бири деп сунуштаган. Кезімізден келе жатқан досымыз ғой, сол айтты. Бұл қазақтың әдемі тамылжыған әнінің аты.
жастар қаламалы сізге